Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928-жылы Талас областынын Киров районунун Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. 2008-жылы 10-июнда бул дүйнө менен кош айтышкан. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов азыркы доордун көркөм сөз чеберчилигинин ири өкүлү, саясий турмушуна активдүү аралашкан ишмер. Анын калеминен жаралган прозалык, публицистикалык жана драмалык чыгармалар кыргыз адабиятынын ургалдуу өнүгүшүнүн кийинки бийиктиктерин белгилейт. Анын адабиятка болгон кызыгуусу 50-жылдардагы Бишкек айыл чарба институтунда окуп жүргөндө конгон. Ооба, Айтматовдун кээ бир маектеринде менин эң алгачкы алган сыйлыгым 1 жыл кетти деп эскерет. Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр-барк алып келген анын новатордук калеминен жаралган 60-70 жылдардагы жазылган Бетме-бет, Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаны барым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттери болгон. Улуу жазуучубуздун ар бир чыгармалары өзүнчө бир философиялык мааниге ээ. Залкар жазуучунун атак-даңкы чыккан чыгармаларынын арасында дүйнөлүк окурмандардын алкоолоруна алынган Саманчынын жолу аттуу повесть эсептелинет. Айтматов бул чыгармада бир нече идеяны камтып, окурмандарга тартуулаган. Аталган чыгарманын идеясы согуш отун тутандыруучуларга, Тулгуной сыяктуу энелердин, Алиманга окшогон келиндердин, атасыз калган балдардын атынан айтылган каргыш согушту жек көрүү сезими. Буга кошумча чыгармада адамдын жүрөгүн мыкчып эзген терең трагедия, окурманды шердентип, кубанткан чексиз баатырдык, адамдын көңүлү чөгүп капаланышы, келечекке бекем ишенич, тагдырына бел байлап көңүл көтөрүшү. Акырында адамдын психологиясынын бүтүндөй ширелишине бирдиги бар. Согуштун кесепетинен, чырактай үй чуулунан, өмүрлүк жарынан, гүл сүйгөн келининен ажырап, коколой башы калган эненин жер көтөргүс трагедиясын жалпы адамзатка жеткире айтуу үчүн жер эненин шарттуу адабий образын Айтматов жетиширлик ыктуу пайдаланган. Ооба, Айтматовдун ар бир чыгармалары өзүнчө бир керемет. Ар бир чыгармасын окуп жатып, аягында ар кимибиз ар кандай ойго батабыз. Мына ушул Айтматовдун ар бир чыгармасы өзүнчө бир философиялык чоң мааниге ээ. Урматтуу менин жаш окуучуларым, мына ушул Айтматовдун аламы менен тааныш бололу. Кыргыз адабиятын изилдейли, окуйлу, урматтуу жаш окурман. Келечектин Айтматову мына силерсиңер.